Өзгөчө кырдаалдар темасын улай өкмөт Чүй дарыясынын боюндагы жээктерди бекемдөө иштерин ыкчам колго алды. Бул жумуштарды тездетпесе Бишкек нарын Торыгар жолун жууп кетүү коркунучу бар. Тегеректеги турак жайларды дагы суу капташы мүмкүн. Учурда Бишкек нарын Торыгар жолундагы Чүй дарыясынын боюндагы эң кооптуу делген 21 тилкеде жээктерди бекемдөө иштери жүрүп жатат. Бул жумуштар менен премьер-министр Сооронбай Жээнбеков таанышып, коркунучтун алдын алуу максатында суу жээктерин бекемдөөнү келерки айга чейин аяктагыла деген тапшырма берди. Теманы кабарчыбыз Нургүл Жумабекова улантат. Бул Бишкек нарын Торыгар жолунун 26 тилкеси. Жылга жаз келгенде суу кирип, деңгээли көтөрүлүп отуруп, Чүй дарыясынын жээги желип 60 метр ичкери кирип кеткен. Быйылда кыш оор болгондуктан суу ташкындайт деген коркунуч турат. Мындан улам сууну мурунку нугуна келтирүү үчүн оор техниканын жардамы менен дарыянын жээги таштар менен кынапталып, бекемделип жатат. Дамбанын жалпы узундугу 285 метр болот. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Чүй дарыясынын жээгиндеги буга окшогон өзгөчө коркунуч туудурган дагы 9 тилкеде бекемдөө жумуштарын аткарып жатат. Күчтүн баары жумшаш керек. Эми үчүн дегенде мына быйыл кар абдан көп да. Барлыгы билесиңер, кар көп. Бирде Чүй эмес, дарыясы эмес, Кыргызстан боюнча эми айылдардын баардыгы коркунучтуу болот. Сайлардын боюнда жайгашкан көп айылдар. Ошон үчүн коргош үчүн көп күч керек азыр. Каражаттан областка да берели деп атабыз. Унаа жана жолдор министрлиги тарабынан болсо Чүй дарыясынын жээгинде кооптонууну жараткан 11 участок аныкталып, азыр анын 4-үндө жолдун жээктерин бекемдөө жумуштары бүттү. Калгандарында жумуш кызуу жүрүүдө. Зарыл болгон атайын техникалар тартылган. Суу жээгин бекемдөө иши апрель айынын ортосуна чейин аяктап калат. Себеби бул маалда Орто Токой суу сактагычындагы суу кое берилет. 15 апрелде Орто Токой суу сактагычына сууну кое берет дегене байланыштуу биз азыр жумушту мындай кызуу темп менен алып жүргүзүп атабыз да. Коркунуч жолдорду алып кетет. Жолдорду алып кетсе биз жанагы транспорт өтпөй калат дегендей да. Бул жылдан жылга келип аткан коркунуч болчу. Мына быйыл өкмөт көңүл буруп бул жолдорго ушул акча бөлүп берип атат. Жалпы болуп эки мекеме тарабынан 21 тилкеде суу, жол жээктери бекемделип жатат. Негизи Чүй облусу боюнча 193 кооптуу участок бар. 1000 гектарга жакын биздин жерибиз, Чүй областынын жери 8 район, бир шаарыбыз бар. Ошонун территорияларынан 1000ге жакын гектар суунун астына кетти баардык. Ошо өзгөчө кырдаалдардын кесепетинен. Кар көп жаады, суу эрийт азыр, карларыбыз эрип, азыр эми мына май айларында суу ташкындашы мүмкүн. Жылга бюджеттен жетишерлик каражат бөлүнбөгөндүктөн бул жумуштар жеткиликтүү деңгээлде аткарылбай келген. Быйыл дамба куруу жана дарыя жээгин бекемдөө жумуштарына мурдагыдан кыйла көп каражат каралган. Өкмөт башчы эгер бул каражат жетпесе, кошумча акча бөлүнөрүн ырастады. Капиталдык салымдар беренеси боюнча быйыл ушу Чүй дарыясынын жээгин оңдоп түзөтүү бекемдөө боюнча 120 миллион сом бөлүнгөн. Ушул бүгүнкү күндө ошо заявка бергенине жараша 54 миллион сом сурашкан. Ошо 54 миллион сомду толугу менен каржылап бердик. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, жумуштар жасалып жатат. Дагы качан канча акча сураса биз аны өз убагында бөлүп берип атабыз. Чүй дарыясынын жээктерин бекемдөө жумуштарына күбө болгон премьер-министр ишти сугат башталгыча аяктоо тапшырмасын коюп, өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнө көзөмөлдү ыкчамдатуу жана апрель айынын 5-ине чейин аткарылган жумуштар боюнча маалымат берүү тапшырмасын койду. Нургүл Жумабекова, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук 1 канал, Чүй облусу.